Урматтуу мекендештерим, тазалык маселесине маани беришибиз керек. Бүгүн кааласак, каалабасак, бир жумада бир жолу тырнак алабыз. Бир жумада бир жолу жуунабыз, таранабыз. Бирок ошол сүннөт амалы жума күнү, жума үчүн даярданыш, жума үчүн жуунуш бул эң жакшы маселе. Сүннөт. Жума күнү өтө улуу жана кадырлуу күн. Ошондуктан жума күнгө жылдырып алсак, нур үстүнө нур болот. Демек, жума күнү билип алдык, жума үчүн даярданабыз, жуунабыз. Эми тырнак маселесине келсек, мусулман болуп туруп тырнак алышты билбегендер же тырнакка маани бербеген адамдар дагы көп экен. Алымдар көрсөткөн тартип боюнча тартиби тырнакты кандай алабыз деген маселеде көрсөтүп коеюн. Бул эки кол. Оң колдон баштайсыздар, баш бармакка тийбейсиздер. Баш бармакка тиймей жок. Анан сөөмөйдөн баштайсыздар. Сөөмөй кетти, орто кол, аты жок, чыпалак. Андан кийин сол колдуку бул жерден чыпалактан баштайсыздар дагы, бул баш бармакка чейин аласыздар. Эң аягында бул баш бармак, оң колдун баш бармагы алынат. Эми эсептеп туруп көрсөтсөк, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, аягында 10. Билип алдык. Колдун тырнак алынышын билип алдык. Эми буттук кандай? Буттуку оң буттан баштап, чыпалактан сол буттун чыпалагына чейин түз алып кое бересиздер. Бул тартиби, урматтуу мекендештерим. Жума үчүн даярдансак, жума үчүн сүннөт күнүнү билип алдык, тартибин билип алдык. Урматтуу мекендештерим, анан тазалык маселесине бүгүн маани бербей атабыз. Мисалы үчүн бул менин аялым деп туруп, аялдан канчалык тазалыкты, сулуулукту талап кылсак, аялдар дагы эркектерден ошончолук сулуулукту, тазалыкты талап кылат да, ошондон үмүт кылат. Эркектердин дагы өзүнүн тиш пастасы, өзүнүн жуунуч нерселери, каражаттары, шампуну болсун, бардыгы болуш керек. Сасып каалаганыңды же, каалаганыңды ки, каалаганыңды чек, каалаганыңды ич, сасып жүрө берсең, бардыгынын көңүнөн каласың. Мен мисалы машина келип калса, такси келип калса, башка келип калса, тамеки сасып турса, чыга албайсың да баягы. Тамекиде аллергия барлыгы үчүнбү же билбейм. Айтор баягын тамекинин жытыга чыдабайсың. Сасык адам отурганга жиркенет. Ошолордун аялдарына рахмат дейсиң да, аялына рахмат дейсиң. Тазалык маселесине карашыбыз керек. Ушундай сөз бар, баягы эркек киши маймылдан кичине сулуураак болсо, аял киши маймылдан кичине акылдуураак болсо болду деген. Бирок маймыл болуп ал деген эмес го бул. Өзүңдү кара, ар кандай кылдар өсөт эркекке, колтуктукун жул, башка жерлерден тазала. Таза бол, красавчик болуп жүр. Абу Ханифа мазхаббашыбыз кандай красавчик болуп жүргөн. Сарлап жытыдан билип алышкан адамдар. Абу Ханифа келип кетиптир бул жерге деп. Мисалы менин устазым бир жума мурда келип кете турган болсо, бир жумадан кийин дагы жыты кетпейт. Устаз бир жума мурда келиптир дейсиң да. Билип аласың жытыдан. 30 метрден жыты келип турат устаздын. Ошондой экен жыпар жытанып жүрүү, тазалык маселеси, ар кимдин өзүнүн эркек болсун, аял киши болсун, өзүнүн тазалык каражаттары болуш керек. Тазалыкка маани беришибиз керек. Тырнакты кечкурун алса болобу, субботовайскени алса болбойт экен, балия келет экен, тырнакты алгандан кийин сөзсүз бир нерсе кылыш керек экен, жок. Эрте кеч жок жакшылыктын. Жакшылыкты кечиктирүүнүн кажети жок. Кеч болсо дагы алышка аракет кылыш керек. Жумага карата жасаныш керек. Красавчик болуп жүрүшүңүз керек, урматтуу мекендешим. Тазалыкта да башкаларга үлгү болушубуз керек. Сиз көчөгө чыксаңыз, башкалардын шилекей албасын. Мунага келтат деп. Үйүңүздүн төрөгө келген дасторкондун алдыга отурган адам дараткана, туалетке дагы сөзсүз түрдө барат. Үйүңүздүн эле бул жери жакшы болуп, ажаткананы жок, ошол жерден башталат. Үйүңүз эмес, үйүңүзгө чейинки нерселерди бүт таза кармашыңыз керек. Bir musulman болуп келем десе, bir адам кафыр мусулман болуп келем десе, эң биринчи мешитке кирбейт, дарат алыш үчүн, тазаланыш үчүн даратканага кирет. Коомдук даратканаларды карасаңыз бүгүн абалын. Ошондой экен, урматтуу мекендештер, мусулман бир туугандарым, тазалык ыймандын жарымы. Тазалыкта дагы башкаларга үлгү болушубуз керек. Башкалар бизге мындай андай дебеш керек. Биз мурдагы Европа эмеспиз да, жуунбай турган. Биз мурдадан ата бабаларыбыздан бери таза келип аткан, душабыз, жүрөгүбүз бардыгы таза болгон чыныгы мусулман элибиз. Бир сойку отуруп алып,
мына жер таза болсо болду, душа таза болсо болду деп ошондой бузуклук тараткан адамдардан эмеспиз биз. Ич сыртка, сырт ичке тартат. Бүгүнкү адамдар кийимиңе, кийген кийимиңи тазалыгына карап мамиле кылат. Ошондой экен, таза жүр, красавчик бол.